Medical Amir заманбап жабдуулар менен жабдылган медициналык борбор. Биздин борбордон сизге керектүү дарыгерлердин баарын таба аласыздар. Ар кандай ооруларга карата анализ тапшырып, дарылансаңыз болот. Бизде үй бүлөлүк дарыгер, хирург, гинеколог, проктолог, травматолог, невролог, стоматолог, педиатр, терапевт, пластикалык хирург, флеболог, уролог, дерматолог, аллерголог, лор, ошондой эле клиникада геморрой, сүннөткө отургузуу, паховая грыжа жана пластикалык операциялар жасалат. Бала күтүп жаткан энелерди көзөмөлгө алабыз. Бүт ооруларга жана кош бойлуулук боюнча УЗИ өтө аласыздар. Биздин дарек метро Мариино, Новочеркасский бульвар 51. Метродон болгону 2 минуталык жол. Байланыш телефондору +7 905 752 42 84. +7 967 108 40 84. Ооруга асыл мекендеш. Махачкаладагы аэропортто Израилден келген учак коңгондон кийин башаламандык болду. Дагестандын Махачкала шаарында Израилдин Тель-Авив шаарынан учуп келген учак аэропортко коңгондон кийин топтолгон адамдар аэропортко кирип башаламандык болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык алгач топтолгон адамдар аэропорттогу адамдардын паспорттарын текшерип, андан кийин аэропортко киришкен. Жаңжалдан 20га жакын адам жаракат алган. Алардын айрымдарынын абалы өтө оор. Бул факты боюнча массалык башаламандык уюштуруу беренеси менен кылмыш иши козголуп, аэропорт убактылуу жабылды. Аэропортко кирип барган адамдардын бир тобу качып кетүүгө үлгүрүшкөн. Булак Супер Кежи. Эрдоганын сөзүнөн кийин Израиль Туркиядагы дипломаттарын артка чакырды. Реджеп Тайип Эрдоганын сөзүнөн кийин Израилдин тышкы иштер министрлигинин башчысы Эли Коэн Туркиядагы бардык дипломатиялык өкүлдөрү үйүнө кайтышы керектигин билдирди. Бул тууралуу РИА Новости саясатчынын X соц тармагына жазган постуна таянуу менен кабарлады. Коэндин айтымында бул Израиль-Түрк мамилелерин кайра карап чыгуу үчүн жасалып жатат. Ишембиде Эрдоган Стамбулда Палестинаны колдоо митингге чыккандардын алдында сүйлөп жатып, Украина жаңжалынын курмандыктары үчүн жашын төккөн батыштагылар азыр Газа секторунда балдар өлүп жатканын унчукпай карап турганын билдирген. Ал ошондой эле Туркия Израилди аскердик кылмышкер катары жарыялоого камынып жатканын айткан болчу. Булак Спутник Кежи. Президенттин жетекчилиги астында жаңы учкутсуз учуучу аппараттарды колдонуу менен машыгуулар өткөрүлдү. 29 октябрда президент Садыр Жапаров Эдельвейс аскер полигонунда өткөн көрсөтмөлүү тактикалык саптык машыгууларга катышты. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Маалымдалгандай, машыгуунун алдында президент УКМКнын чек ара кызматынын куралдануусунда турган жаңы аскердик техниканын, учкутсуз учуучу аппараттардын, инженердик, радиоэлектрондук күрөштүн каражаттарынын жана атылуучу куралдардын үлгүлөрү, анын ичинде ата мекендик өндүрүштөн чыккан бронемашиналар жана дрондор менен таанышты. Садыр Жапаров ири калибердүү пулемет менен жабдылып жана душмандардын күчтөрүн, ошондой эле жапыз учкан буталар менен абадагы жана жердеги десантын жок кылууга багытталган Тигр Аксум жана Toyota Land Cruiser 79 зооттолгон атайын унааларын, ата мекендик дрондорду көрдү. Иш-чаранын катышуучулары үчүн атайын жагдай түзүлүп, шарттуу душман белгиленип, аларды чек ара кызматынын күчүрмөн бөлүктөрү көрсөтүлгөн куралдар менен жок кылыш керек болду. Жогорку таамай тийүүчү курал менен куралданган көзгө атарлар жоокерлерди жок кылуу жана автомобиль, жеңил зооттолгон техниканы жарактан чыгаруу боюнча мүмкүнчүлүгүн көрсөттү. Чек ара кызматынын куралдануусунда душмандын ачык жердеги окоптордогу жана тоо борундагы аскерлерин жок кылууга багытталган 40 мм 6 зарядтуу РБГ гранатометтору да бар. Садыр Жапаровка жер аба ракеталары менен жабдылган жаңы акынжы жана ак сөңгүр учкутсуз учуучу аппараттардын тактикалык, техникалык мүнөздөмөлөрү жана атышуу күчү көрсөтүлдү. Алар аба максаттарына да, жер үстүндөгү объекттерге да сокку урууга жөнөмдүү. Аларды талкалоонун тактыгы 1,5 метрге чейин жетет. Учкутсуз учуучу аппараттарды күнү түнү аскердик миссияларды аткарууга жөнөмдүү. Оптикалык жана радиолокациялык байкоо үчүн жогорку технологиялык приборлор,
ошондой эле лазердик максаттуу аспаптар менен жабдылган. 450 аттын күчүнө барабар АИ 450 2 турбовинттүү кыймылдаткыч менен жабдылган акынчы учкутсуз учуучу аппараты ыкчам стратегиялык абадан чалгындоо жүргүзүү, ошондой эле душмандын объектилерине авиациялык сокку уруу үчүн каралган. Максималдуу учуу ылдамдыгы 361 км/саатка жетет. Аксүнгөр учкусуз учуучу аппараты сокку уруучу аппарат катары визуалдык радио чалгындоо, кайгылдоо үчүн дайындалган. Бул аппарат 170 аттын күчүнө барабар TPD-170 2 турбовинттүү кыймылдаткыч менен жабдылып, 240 км/саат крейсердик ылдамдыкта уча алат. Мамлекет башчысы машыгуунун катышуучуларынын алдында сөз сүйлөп жатып, учурда дүйнөдөгү аскердик саясий кырдаал татаал бойдон сакталуусун айтты. Алыскы жана жакынкы чөлкөмдөгү куралдуу кагылышуулар, саясий максаттарга жетүү үчүн мыйзамсыз куралчан түзүмдөрдү жана террористтик топторду колдонуу сыяктуу терс көрүнүштөр ата мекенибиздин чегин, коопсуздугун камсыз кылуу милдетин өтөп жаткан ар бир эр-азаматтан жогорку күчүрмөн даярдыкта болушун талап кылууда. Ошону менен катар президент Кыргызстан ар дайым эл аралык укуктук принциптер менен нормаларды сактап келген жана мындан ары да бекем сактарына басым жасады. Кыргызстандын улуттук коопсуздугун кынтыксыз камсыздоо мамлекеттин негизги артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. 2021 жылдан баштап өлкөнүн коргонуу жөнөмдүүлүгүн, анын ичинде учурдагы чакырыктарга жана коркунучтарга карата күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын потенциалын жогорулатуу боюнча системалуу иштер жүргүзүлүп жатат. Президент бул максатта тиешелүү тапшырмаларды бергенин жана бүгүнкү иш-чара алардын жыйынтыгын көрсөтүп жатканын баса белгиледи. Садыр Жапаров өлкөбүздүн тарыхында алгачкы жолу республикалык бюджеттин эсебинен куралдуу күчтөр менен чек ара кызматын Байрактар ТБ, Акынчы, Аксүнгүр учкучсуз учуучу аппараттары, курал жарактардын, аскердик техникалардын заманбап үлгүлөрү менен камсыздоо жаатында дагы ири долбоорлор ишке ашырылып жатканын канааттануу менен белгиледи. Ал мындан ары да өлкөбүздүн куралдуу күчтөрү күчтөнүп, жоокерлердин социалдык абалын чыңдоо, турак жай менен камсыздоо, ипотекалык программа, анын ишин толук кандуу каржылоо, аскер кызматчыларынын жана алардын үй бүлөсүнүн татыктуу жашоосу үчүн каражат бөлүү улантыларын ишендирип өттү. Учурдан пайдаланып, мамлекет башчысы өлкөбүздүн чек ара коопсуздугуна ар тараптуу көмөк көрсөтүп жаткандарга терең ыраазычылыгын билдирди. Ал жаңы заманбап техниканы өздүрүштүрүүгө жана ийгиликтүү колдонууга өбөлгө болуш үчүн ушундай тактикалык саптык машыгуу мындан ары дагы ырааттуу өткөрүлөрүн айтты. Садыр Жапаров ата мекенибиз болгон Кыргызстандын коопсуздугу баарыбыздын жүрөгүбүздө көңүл борборунда болушу керектигин баса белгиледи. Сөзүнүн аягында Садыр Жапаров тег учактар катышкан аскердик марштын жүрүшүнө байкоо мунарасынан көз салды. Булак Суперкежи. Караколдо 9-класстын окуучусунун өз жанын кыйганы боюнча министрлик маалымат таратты. Билим берүү жана илим министрлиги Каракол шаарында өз өмүрүнө кол салып каза болгон 9-класстын окуучусу тууралуу маалымат берди. Маалыматка караганда Каракол шаарындагы номер 1 инновациялык гимназия мектебинин 9-класстын окуучусу ушул жылдын 27 октябрында кечки саат 21:30 чамасында өз өмүрүнө кол салып каза болгон. Ага ылайык 27 октябрда каза болгон баланын апасы уулун электрондук тамеки менен кармап алып, тамеки тартып жаткандыгын атасына билдирген. Ата-энеси баласына электрондук тамекинин ден соолукка зыяндуулугун айтып, тилдеп койгон. Ата-энесинин айткан сөздөрүн катуу кабыл алган бала өз өмүрүнө кол салган. 28 октябрда билим берүү жана илим министри Догдуркөл Кендирбаева каза болгон баланын үйүнө барып кабар алды. Ал эми каза болгон баланын апасы номер 1 инновациялык гимназия мектебинде география сабагынан мугалим жана 9-класстын класс жетекчиси болуп эмгектенет. Билим берүү жана илим министрлиги электрондук тамеки жана башка зыяндуу заттардын ар кандай жарнамалык роликтер аркылуу балдарга сатылып жатканына тыюу салуу боюнча депутаттардын демилгесин колдоого аларын жана ага мыйзам чегинде чектөө киргизүүнү сунуштайт деп айтылат маалыматта. Булак Суперкежи. Караколдо 9-класстын окуучусунун өз жанын кыйганы боюнча министрлик маалымат таратты. Билим берүү жана илим министрлиги Каракол шаарында өз өмүрүнө кол салып каза болгон 9-класстын окуучусу тууралуу маалымат берди.
Маалыматка караганда Каракол шаарындагы номер 1 инновациялык гимназия мектебинин 9 класстын окуучусу ушул жылдын 27 октябрында кечки саат 21:30 чамасында өз өмүрүнө кол салып каза болгон. Ага ылайык 27 октябрда каза болгон баланын апасы уулун электрондук тамеки менен кармап алып, тамеки тартып жаткандыгын атасына билдирген. Ата-энеси баласына электрондук тамекинин ден соолукка зыяндуулугун айтып, тилдеп койгон. Ата-энесинин айткан сөздөрүн катуу кабыл алган бала өз өмүрүнө кол салган. 28 октябрда билим берүү жана илим министри Догдуркөл Кендирбаева каза болгон баланын үйүнө барып кабар алды. Ал эми каза болгон баланын апасы номер 1 инновациялык гимназия мектебинде география сабагынан мугалим жана 9 класстын класс жетекчиси болуп эмгектенет. Билим берүү жана илим министрлиги электрондук тамеки жана башка зыяндуу заттардын ар кандай жарнамалык роликтер аркылуу балдарга сатылып жатканына тыюу салуу боюнча депутаттардын демилгесин колдоого аларын жана ага мыйзам чегинде чектөө киргизүүнү сунуштайт деп айтылат маалыматта. Булак Суперкежи.